Бул Акмал айылындагы адырда өстүрүлүп жаткан Павлония дарагынын көчөттөрү. Булардын талага тигилгенине 1 айдан ашуун убакыт болуп калган. Учурда болсо булардын орточо бийиктиги 60-70 сантиметрде түзөт. 10 гектар аянтты ээлеген Павлония багын жаш ишкер Алишер Осмонов түптөгөн. Бул көчөттөр талага тигилгенге чейин атайын күнүсканада кышы менен өстүрүлүп, май айында адырга тигилген. Ишкер атылган даракты 3 жыл бою изилдеп, дал ушул чөлкөмгө ылайыктуусунун тамырын ар бир данасын 270 сомдон Кытайдан сатып келген. 12-15 сантиметрдеги. Аны алдырып, анан кийин 2000 штукту бул жерде атам экөөбүз буну багындагы стаканчиктерге ар бирин салдырып эктип чоңойттук. 15-20 сантиметрге чоңойгондон кийин аны питомникке алып келип бул жерде былтыр 2000 түптү эккенбиз. 2019 жылы күзүндө уже 2000 түптү казып алып, андан кийин уже быйылкы жазгыга 25-30 миңге жакын көчөт чыгардык. Ошентип өздөрү көчөтүн көбөйтүп, 11 миң данасын буга чейин кароосуз турган адырга тигишкен. Ал эми калгандарын суроо талапка жараша сатууга чыгарышкан. Учурда кагыраган адырга көчөттөрдү тамчылатып сугаруу ыкмасы менен өстүрүп жатышыптыр. Атылган дарак бат өсөт, тагырагы жылына 5 метрден өсүп олтуруп, 5 жылда курулушка жарайт. Ал учурда бою 25 метр болсо, диаметри 30 сантиметр болот. Биринчиден анча-мынча нерсе күйбөйт. Экинчиден курт кумурска түшпөйт bunga. Бул өзү выделять этет, нанит деген немени выделять этип, ошолдун негизинде курт кумурска түшпөйт bunga. Үчүнчүдөн мындан лыжа, сноуборд, сууну воспринимать этпейт. Кайыктар жасайт, музыкалдык аспаптар жасайт. Буну еще парфюмерия колдонушуп атат азыр, косметология колдонушуп атат, мебель, көп нерсеге бул өтө немеси жакшы да. Көп нерсени колдонсо болот bundan. Ишкер Павлония дарагы бир гана курулуш материалы катары пайдаланылбай, анын жалбырагын малга тоют гүлүнөн бал алса болоорун айтат. Тагырагы ал жетилип, гүлдөгөн мезгилде бал челектерди коюп, сапаттуу бал өндүрсө болот. Дагы бул гүлдөйт, гүлдөгөндөн кийин балды неме кылса болот, bundan алса болот, бал алса болот. 1 гектарынан орто өлчөмдө 700-800 килограммга чейин алса болот. Бал арыларды 3 жылдан кийин коюп баштайбыз. 3 жылдан кийин бул гүлдөп баштайт. Мунун бир гүлү среднем 6 сантиметрге чейин болот, бир штук гүлү. Анан кийин жүзүн кошуп, мында шагырап неме болуп өсөт. Анан бул тест топтолгондагы бул потому что жакын жерде турган үчүн өтө көп выделять этет. Анан бал айрыларга дагы оңой болот да. Тест топтоп, тез убакытта ичинде 2 айдын ичинде бул 1 гектардан 700 килограммдан 800 килограммга чейин бал алсак болот. Павловниянын аралыгы алыс эгилгендиктен быйыл айылнасы бош калбасын деп арасына бадыран, коон, дарбыз жана ашкабакты кошо эккен. Аларды эгүү учурунда 30га чейин адам жумуш менен камсыз болгон. Учурда болсо бир гана жумушчу бардык эгиндин суусун көзмөлдөп турат. Биз капельни тартканбыз да. Бул капельнидин тешиги ар бир 15 сантиметрден да. Анан кийин карасак, бул ортолору бош болуп калгыдай. Биринчиден, экинчиден Павлония өскүчө булар уже пышып калат. Уже булар сентябрдын агына барганда булар 5 метр болуп кетип, уже салкын болуп калат да. Ошол убакытка чейин булар пышат. Ошону жыйнап ала турган оюн түрдө анан кийин капельнидин түгүнө бош калбасын деп эгип быйыл эксперимент кылып көрдүк. Алишер Осмонов үй бүлөсү менен Павловния багын кеңейтип келерки жылга дагы 10 гектар эгүүнү пландап жатат. Ошондой эле суроо талаптын көптүгүнөн келерки жылга 70 миң түптөй көчөт даярдап сатууга чыгармакчы. Белгиге келсек, аталган даракты Японияда император дарагы деп аташат жана жалбырагы менен гүлүн акча бирдигине түшүрүп келишет. Жандан чыгып алган шактарын уже мында 2-3 күндөн кийин адам менен келип неме кылабыз. Тазалап баштайбыз. Кабылбек Өчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.